Өкмөт мүчөлөрү, урматтуу Мухаммедкалый Дүйшекевич, мен элибизди жакында дүрбөлөңгө салды, мамлекетти дүрбөлөңгө салды. Мухаммедкалый Дүйшекевич, президентке чейин кайрылышты, жогорку кеңешке кайрылышты. Кызыл омпол ураны боюнча мен маалымат алдым да, лицензияны 2010 жылы 18 ноябрда берген экен. Бирок урматтуу депутаттар таң калыштуусу лицензияга стат секретарь Султанов Шерикул деген кол коюптур. Ана Мухаммедкалый Дүйшекевич, айтсаңыз, ошол кезде жаратылыш ресурстар министрлиги болгон, Жумалиев Кайрат деген жетекчиси болгон да, министр болгон. Бирок сиз жооп берсеңиз, анда бул Жумалиев Кайрат кийин дагы бир ызычуу болсо деп жоопкерчиликтен качкан болгонбу? Стат секретарына кол койдуптур да лицензияга. Аны биз эми териштирип атабыз, кандайча берилген. Бул эми уран Уразия Кыргызстан 2004 жылы регистрация болуптур өзү. 2004-тө регистрация болуп, жана сиз айткандай 10 жылы изилдөөгө алыптыр. 12 жылы кайра геология чалгындоосуна алыптыр. Анан кандай кылып, ким койгон, ким берген, аны азыр териштирип атабыз, кандайча берилгенчи. Рахмат. Элибиз дагы билип коюш керек, бул жерден запастардагы 3,5 миң тонна уран экен, 8,5 миң тонна торий дейт, 10 миң тонна фосфор и 31 миң тонна цирконий дейт. Бул жерден мен дагы өзүмдүн позициямды айтып коюшум керек. Бул жерден өкмөт негизинде түшүндүрүү иштерин алдын ала жүргүзсөңөр мындай деле маселе жаралбаса керек деп ойлойм да. Анан эгерде бул жерден элибиздин ден соолугуна зыяндуулук болсо, экология кедергисин тийгизсе, анда мен дагы бул урандын казууга өзүм дагы пикирим болот, каршымын да. Анан анткени уран боюнча мен деги эле баягы кулагым менен угуп эмес, ошо Жумгал жергесине түрүлгөн Миң кушта дагы Союз маалында уран казылган. Ал жерде азыркы учурда 4 жерде уран калдыктары көмүлүп турат. Ана Мухаммедкалый Дүйшекевич, бул боюнча дагы мен сизге 2 жолу барып сүйлөшкөм. Уш жерден дагы бир өзүңүз убадаңызды берип койсоңуз, мен уран боюнча ал жерде Туюк суу деген жер бар, 450 миң куб уран калдыктары көмүлгөн ош жердечи. Азыр мына Боронов Кубатбек Алиевич, сиз да билесиз, негизинен бул маселе 2004 жылы жер көчкү пайда болот деп, ошо жер жаракасы кеткен, жыл сайын жер жаракасы чоңоюп атат. Ал жерде 23 үй бар. Аны өкмөт мына эмдигичиге чейин көчүрүп, көчүрүш үчүн билесиздер, каражатын бериш керек, шартын түзүп бериш керек. Бирок буга чейин чечилбей келатат да. Анан бул жерден мына Мухаммедкалый Дүйшекевич, сизге 2 жолу баргам, сүйлөшкөм. Бул маселени жерине барып, чогуу барып чечип келели деп айткансыз. Ошону эл күтүп атат да, барып чечип беришибиз керек. Бул урандын азыр көчүрүү маселеси азыр иштелип атат турабы? Росатом болсо көчүрүү маселеси менен, анткени эгерде ал жер көчкү жүрүп кетсе, анда Миң куштун суусу тозулуп, көлчө пайда болуп, бул суу көкөмбүрөңгө түшүп, уран калдыктары анан Токтогулга чейин, суусуна чейин жете турган маселе бар да. Ошон үчүн бул элди дагы мына жергиликтүү бийлик кечөгүн дагы мага кайрылышты, жергиликтүү бийлик кат жазып бергиле деп атыптыр. Өлсөк дообуз жок деп кат жазып бергиле деп атыптыр. Ошон үчүн муну тез аранын ичинде Мухаммедкалый Дүйшекевич чечип берелик, чогуу барып келели. Ошону айтсаңыз, качан барабыз, качан чечебиз, каражатын жана шарттарын түзүп берип, аны көчүрүп кетишибиз керек. Жыргал Күрүшбекович, рахмат ушундай маанилүү маселени көтөргөнгө. Биринчи мен айтып коеюн, ушул Кызыл Омполдогу жана Таш булактагы кен боюнча өзүбүздүн позициябыз кандай? Биз жумушчу топ иштеп, жумушчу топтун жүргүзгөн ишинин негизинде өкмөттүк комиссия түздүк. Комиссиянын максаты эң биринчи ошол кен чыккан жерде, эгерде ошол кенди иштете турган болсок, экологияга кандай таасирин тийгизет, адамдардын ден соолугуна да кандай таасирин тийгизет, ушуну биз аныкташыбыз керек. Себеби дегенде Кыргызстанда мындай
калдык көмүлгөн жерлер абдан көп. Анын баарын зыянын, чыгымдарын баардыгыбыз азыр тартып атабыз. Өкмөттүн позициясын кечээ мен дагы өкмөттүн чогулушунда айттым. Эгерде эл аралык эксперттер МАГАТЭге чейин технологияларды бизге кепилдик берип, зыян болбойт, экологияга, адамдардын ден соолугуна десе, аны биз кайра өзүбүздүн элибиз менен чогулуп чечишибиз керек. Эл менен чогулуп, жергиликтүү эл менен чогулуп, жанагы өзүнүн оюн айтып аткан жарандарыбыз менен кошо чечишибиз керек. Жок десек, анда жок. А эгерде зыян тие турган болсо, зыян тие турган болсо, биз аны айтышыбыз керек. Биз болбойбуз, биз бул уранды иштетпейбиз, бизге кереги жок деп айтышыбыз керек. Биз ошол боюнча комиссияны түздүк. Комиссиясы бардык эксперттерди ошол комиссиянын алкагында чакырат. Жарандарыбызды ошол жерге чакырып, комиссиянын алкагында иштешет. Бир гана маселе болот. Лицензия алган компаниянын ошол канча бир жылдан бери жүргүзүп келаткан ишинин тагдыры боюнча да. Ушул маселе болушу мүмкүн. А калганын болсо биз гана чечебиз. Комиссия кандай корутунду чыгарып берет, анан сиздер менен кеңешип, элибиздин макулдугу болмой чечилбеш керек бул маселе. Биздин позициябыз ушундай. Ал эми Миңкуш боюнча бул мен ойлойм кийинки жумадагы биринчи иш сапарыбыз ошол жака болсун. Сиз менен да өткөндө сүйлөшкөнбүз. Жанагы көчө турган 20дан ашык үй бүлөнүн тагдырында чечип, анан келишибиз керек. Кудай буйрса, ушул жакын арада иш сапарыбыз ошол жерге барат. Рахмат. Рахмат. Экинчи суроом, Токтогул КЭСи реконструкция иши бул азыр экинчи фазасы бүттү. Бул общий долбоор 3 фазанын жалпы суммасы 15 миллион доллар түзөт. Биринчи фазасында 55 миллиондун иши бүттү. Анан экинчи фазасы да азыр бүттү. Бирок Мухаммедкалый Дүйшекевич, бул жерден таң калыштуу окуя болуп атат да. Экинчи фазасынын ТОсу 210 миллион деп аныктап чыгышкан. Кетет депчи. Бирок иш жүзүндө келгенде 110 миллион гана расход болду. Туура, жакшы 100 миллион доллар үнөмдөп калдык. Бирок менде бул жерде суроо туулуп атат да. Бул дагы эмне ТЭЦтегидей көрүнүш, коррупциялык элементтер болуп, ушундай кылып аныктап, көбөйтүп жазылганбы деген суроо туулуп атат да. Жооп берип коесузбу? Энерго холдинг жетекчиси. Уруксат берсеңиз. Улуттук энерго холдинг Абдыкадыров, урматтуу депутаттар, бул суроомдо жооп беребиз. Экинчи фазада, биринчи фазадан, экинчи фазадан ошол жана келип чыккан экономдолгон 100 миллион доллар, ошон жана үч коргонго реконструкцияны кетирүүчү доллар. Бул болсо деген эме жанагы сиз айткандай мындай тескери иштерден эмес, бул болсо конкурстук иштерден, тендерлик иштерден экономдолгон акча. Бул жөнүндө справка биз беребиз ар бир доллар боюнча. И үчүнчү фаза боюнча азыр чечим. Жөн мен экинчи фаза менен эле суроом болду. Үчүнчү фазага келе элекмин мен. Экинчи фазада ошол ал үнөмдөлгөн акча только тендер негизинде үнөмдөлгөн. Жо эмнеге анда ТОсу 210 миллион деп аныктап жазылган да, бул эсептелген да, туурабы? Каражат боюнча керек болот, ушунча сарпталат деп. Анан кийин иш жүзүнө келгенде же ТЭЦтен кийин чочуп кетип башкача иш кылдыңарбы? Ошо мен түшүнүксүз болуп атат да. Жо биз талдап көрсөк андай болуптур. ТЭЦтен чочубай эле там ар бир цифра белгилүү да. Бул болсо АБРдин эл аралык тендерлердин негизинде жүргөн процедуралар, поэтому ар бир шагы текшерүүгө текшерилет да. Коррупциондуу элемент ой жок беле бул жерде? Сиздин баамдагыңыз боюнча стенограммага айтып коюңуз. Биздин баабызга караганда бул жерде коррупцион элементтер жок. Маған да кат жүзүндө берип койсоңуз, ошо ТОсун канча каражат кетмек, эмнеге кетмек, эмнеден үнөмдөдүңөр? Жарайт. Рахмат. Ген прокуратуранын өкүлү бар да бул жерде? Же жокпу? Бар, Санат Киризбекович, барбы? Генеральный прокуратурдун барбы? Жок го дейм. Анда отчетун кабыл албай. Отчет бергенден кийин жок далар, Анда үчүнчү суроом, транспорт министри бар да бул жерде. Мына көйгөйлүү маселе, мында жер-жерге барганда барып элдер менен жолугуп сүйлөшүп келгем. Азыр дагы жарандык коом элдерибизде көзөмөлдөп атат, бул альтернативдик жол. Ошол боюнча Жумгалда азыр иш башталды, көрүп атабыз.
мына итальянский компания утуп алган. Бул боюнча жумуш алгылыктуу болуп атабы? Ошону айтып коюңузчу, мына элдерди уксун. Рахмат. По этому участку выиграла компания Тадини, и мы постоянно ведем наблюдение там. В прошлую пятницу группа сотрудников Министерства транспорта выезжала туда, провели собрание вместе с местными органами власти, с представителями молодежи, которые отметили положительные моменты. Уже строительство началось. 5 километров консультант дороги утвердил, их можно уже начинать строить. И от Министерства транспорта... Асфальт төшөсү болот да, туурабы? 5 километр. Асфальт төшөнгө чейин аякта подготовительный работаларды жүргүзүш керек да. Искусственные сооружения, снять этот слой. Ошого 5 километрге уже разрешение дано, и от Министерства транспорта вчера откомандирован на месяц сотрудник, чтобы там вести постоянно наблюдение. Рахмат, бул жол баарыбызга мамлекетке керектүү жол, стратегиялык. Ошон үчүн муну сиз министр катары күнүгө көзөмөлүңүзгө алып, элдерге дагы маалымат берип турсаңар, элдер билесиздер, азыр социалдык тармакта бирдеке болсо эле ызы чогулуп кетип атат да, тракторлор турат, иштебей атышат, жанагындай сөздөр да жазылып кетип атат, майларын сатып атышат деп. В общем, сиз өзүңүз муну күнүгө көзөмөлгө алып, муну эртелетип бүтүрүшүңөр керек. Мен да эл менен жолукканда ушу жетекчиси айтты, өзү 3 жылдык проект, буюрса бир 2-2,5 жылда бүтүрөбүз деди. Сиз да ушуга кошуласызбы? Кошула. Биз көзөмөлдөбүз. Тура вот биз азыр ар бир проектти вводим или чтобы штатная единица, или на сотрудника возлагаем обязанности по связям с общественностью. Түшүндүм. Рахмат, көзөмөлгө алыңыз. Рахмат, суроом бүттү.